Урматтуу депутаттар, урматтуу докладчик. Айтып бериңизчи, баалуу кагаздарды күрөөгө койсо болот деп атасыз. Канча бизде мамлекеттин ишканалар ушу баалуу кагаздарга ээ болуп атышат? Түшүндүңүзбү? Бизде Кыргызстанда барбы азыр баалуу кагаздар? Ооба, бар. Бар. Канча ишканаларда бар ушул? Бизде баалуу, бул эмиссионный баалуу кагаздар жана облигациялар жөнүндө айтсак, өткөн жылы бул 300 миллион сомго тете болгон облигациялар чыкты. Канча ишканада чыкты? Бул 3 ишкана чыгарган. Кайсылар? Бул Салым Финанс менен анан KCB болуш керек, экинчи эмиссиясы. Банктарбы? Банктан бири, ооба. Негизинен бул микрокредит компаниялар чыгарган да. Мен эми мыйзамды тагыраак түшүнүш үчүн суроо берип атам да. Ооба. Ошол азыр облигацияларды азыр биз күрөөгө койсо болот деген ойду айтып атасыңар да. Жок, бул облигациялар күрөө менен камсыздалат дегенге сунуш берип атабыз да. Бул жанагы облигациялардын чыгарган эмелердин кызыкчылыгы болуш үчүн, ошо облигацияларды сатып алгандардын баягы тобокелдигин кыскартыш үчүн күрөө менен камсыздалган баалуу кагаздарды мүмкүнчүлүк берип атабыз да чыгарганга. Мисалы менде мына облигация болсо, мен аны банктан барып, ошол облигацияны залог катары койсом болот, кредит алсам болот, туурабы? Ооба, негизи ооба. Ушуна түшүнүктүү болдукпу? Азыр мындай да, Өзү негизи бул мыйзам кимге иштейт? Мына жөнүкөй сөз менен айтып бергилечи. Кимге иштейт бул? Бул негизги мыйзам жана облигацияларды сатып алгандардын кызыкчылыгын колдойт да. Эгер мисалы эми Кудайыбыз сактасын, бир компания облигация чыгарып банкрот болуп кетсе, анда баягы облигация алган кишилердин банкротствонун очерединде калып калат да. А бул күрөө менен камсыздалган облигациялар болот. Бул эгер ишканасы иштебей калган күндө дагы өзүнүн акчасын алып алганга мүмкүнчүлүгү болот да. Имуществолары подкрепление болот. Ооба. Бул күрөөгө баалуу кагаздар коюла алат, анан жана недвижимое имущество коюла алат да. Бул облигация чыгаргандар ошону колдоно алат да. А сизде барбы маалымат канча өзү негизи жеке адамдар ушул облигациялар менен мындай камсыз болгон ээси канча собственников есть? Бизде жанагы айтып атпаймынбы, өз 2016 түшүндүм, 300 миллионго. Бирок канча саны? Саны бул негизинен жеке, ошонун бир 30-40% жеке инвесторлор, жеке кыргыздардын жарандары, калгандары компаниялар да. Бүгүнкү күндө канча публичный компания бар бизде Кыргызстанда? Бизде биржада катталган 10 компания бар. Мамлекеттик компания барбы? Мамлекеттик компания бар. Кайсылар? Мен азыр так айта албайм, мен жооп кат түрүндө берейинчи аны. Эми мен айтат элем да, ушул сиздин жумушуңуз 3 компаниянын атын айта албай койдуңуз, 10 компаниянын атын айта албай койдуңуз. Бул сиздин түздөн-түз милдетиңиз, билиш керексиз. Ар күнү канча биржада сделкалар болуп атканын, акциялар кандай өсүп атканын, төмөндөп атканын, ушунун баарын билип туруш керек, урматтуу докладчик. Рахмат. Рахмат.